Тамгаларды жаттап жана мына ушундай кылып тизип жазып чыгыш үчүн азыр мен силерге ар бир тамганы жазып көрсөтөмүн. Силер дагы менин аркаман ээрчип, тамгаларды чекеден мен көргөзгөндөй кылып жазып чыгыңыз. Анда эмесе кеттик. Тамгаларды жазыш оңой эле. Сиз биринчи классыңызды эстеңиз. Биз биринчи класста таякча, сызыкча, чекит кылып жазганбыз. Ошондой эле жаза бересиз. Корей тамгаларында чоң кичине тамга болбойт. Размери болсом мындай тор дептер ачып алсаңыз, башында оңой болот. Колуңуз көнгөнгө чейин ушул бир торчонун ичине батса болот, бирок ашып кетпеши керек. Мына ар бир тамганын өзүнүн эрежеси болот. Негизинен корей тамгалары жазып атканда мына оңдон солго карай чийилет дайыма. Оңдон солго карай, же болбосо өйдөдөн ылдыйга карай чийилет. Мына оңдон солго, өйдөдөн ылдыйга ушул эреже менен эле жазыла берет. Мисалы үчүн мына кийок тамгасын жазып атканда бул мен жана жазып өткөнүм. Жазып атканда аталышын кошо атап өтсөңүз жакшы, эсиңизде калат. Мына биринчи тамганы жазып алдык. Эми экинчи тамганы н тамгасы ушул эле тамганын тескерисинчеси. Тескерисинче жайгашып калган. Силер жакын жазсаңар болот. Мен силерге жакшы көрүнүшсүн деп эле мындай араларын алыс эле кылып жазып атам. Байкадыңыздарбы, бир клеткага бир тамга батса болот. Анан кийинки тамганы жазып атканда айттым, өйдөдөн ылдыйга, оңдон солго деп. Оңдон солго карай бияка жылдык. Анан өйдөдөн ылдыйга, анан мындай. Ой, бунусу чоңураак болуп калды. Мен жазганымды байкап туруңуздар. Негизи жазып атканда өз эрежеси боюнча жазсаңыз жакшы. Колуңуз көнүп кеткенден кийин билинбей эле калат. Р тамгасы же Л тамгасын жазып атканда көпчүлүгү кыйналышат. Бул тамганы мындай кылып жазабыз. Үстүн биринчи жазып алабыз, анан ортосун чийип туруп астын. Азыр биз кадимки эле биринчи класстын окуучусундай ушинтип чийип жазабыз. Кийин колубуз көнүп кеткенде минтип эле коебуз. Минтип эле койгон учурлар болот. Минтип коет кээ бирөөлөрүчү. Но сиз азыр биринчи класс болгон үчүн минтип калькулятордон 2 деген цифра чыгат го, ошого окшотуп алсаңыз дагы болот. Кийинки тамга М. М тамгасын жазып атканда да байкатасызбы, мен эрежелерди кантип сактап атам? Өйдөдөн ылдыйга, оңдон солго, анан ылдыйга, анан мындай. Кийинки тамга П же Б. Ушинтип тамгаларды бирден жазып атканда аталышын чогуу айта кетесиз. С же Ш тамгасы. С же Ш. Кийинкиси кыргызча оодой кылбашыбыз керек. Ошол кыргызча оонун эле кичинекейирээк кылабыз. Кыргызча оо мисалы үчүн минтип жазган болсок, муну андан кичинекейирээк. Ң тамгасы. Ң. Анан кийин үстүнө куйрукчасын биринчи жазып алабыз. Анан мындай. Куйрукчасын биринчи, бияка. Анан кийин К. Башында К тамга жазбадык беле? Ошонун эле ортосунда бир сызыкчасы бар да. Байкадыңызбы? К. Анан мына жерде Т тамгасын жазганбыз. Ошонун эле Т. 1, 2, 3. П. Мындай кылып туруп, бул эки мына үстүндөгү менен астындагы чий кичине ашып туруш керек да. Минтип койгон болбойт. Мындай ашып туруш керек. Крышасы ашып туруш керек. Анан Х тамгасын жазып атканда дагы куйрукчасын, шапкасын, анан томолок. Шляпа деп коем мен муну. Шляпасын кийгизип, мындай башын кылабыз. Ч тамгасы, мына байкатасызбы? Оңдон солго, ылдыйга, анан буту. Оңдон солго, ылдыйга, буту. Андан эми үндүү тамгаларды жазабыз. Үндүү тамгаларда таякча сыяктуу эле
бирок жанындагы бул ың тамгасы окулбайт. Азыр окубай жазабыз. Бул жерде дагы клеткадан ашур ийбешибиз керек. Мына. Өтө мунусун узун да кылып үрбейбиз, кыска да кылбайбыз. Мындай чийген болсок, клеткадан кичине жарым эле болуш керек. Жарымдан жарымыраак. Мына. Үндүү тамгалар. Таң эле биринчи класстагыдай эле, байкап атасызбы? Анан мына бул жерде дагы бул онун бул сызыгын өтө узун кылып үрбейбиз. Yo. Десек. Бүгүн болсо мындай эле чийик сызып эле кетеребиз. Анан и жөн эле таякча. И. Оңойлуу экен, ушинтип башынан аягына чейин баардыгын жазып чыгасыз.